Көп айтып атышат, баалар түшөт, жаңы жылга чейин сатып албай турайын дегендер көп болуп кеткен. Кече күнү эле Садыр Жапаров 1080 батирди күлүштөрүнө тапшырды. Адамдар келишим түзүүгө шашылып, көп батир сатып алышты. Баштапкы төлөмү жок. Ак ниетсиз адистерди кара тизмеге түзүлүшү мүмкүн. Эми бул видео менен эмнени айта алабыз? 2024 жылга карата эгер эсептей турган болсок, анда 16% өйдөрөөк сатылып жатканын бул жерде Госрегистрдин аналитикалык отделы ошол боюнча маалымат берип жатат. Бул эмнеге бүгүнкү күндө таасирин берип жатат? Өзүңүздөр билгендей, бизде баягы жайында, жазында, күзүнө чейин бизде батирлерди көп сатып алышат. Анан кышка келген убакта балким баягы айыл чарбадан ишчилердин акчалары көбүнчө иш болбогондуктан мындай ушул убакта өзү постоянно азыраак элдер сатып алчу да, балким ушул нерсе влиять этип атат. Анан бүгүнкү күндөгү элдердин батири өтө кымбаттап кеткендигинен көбү кичине күткөнгө аракет кылып жатышат. Көбү айтып атышат, баалар түшөт дегендиги үчүн көбү сатып албай турайын, жаңы жылга чейин сатып албай турайын дегендер көп болуп кеткен. Азыр эми уже январь айы башталды, январь, февральдарда ал статистиканы көрөбүз. Чын эле баалар бизде стагнация болуп түшүп жатабы, же болбосо ошол эле түрдө жакшы эле сатып алуу келишимдери болуп жатабы? Сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? МИК мамлекеттик ипотекалык компания бүгүнкү күндө кече күнү эле Садыр Жапаров 1080 батирди бүгүнкү күндөгү кезекте турган адамдарга жана социалдык турган адамдарга үлүш менен алган, договор долевого участия деп коет, долевой программа менен алгандарга 1080 квартираны Маликов көчөсүндөгү үйдөн күлүштөрүнө тапшырды. Ал жерде президент Садыр Жапаров ушул мамлекеттик ипотекалык компания 2027 жылдан баштап тышкы тараптан инвесторлорду өзүнө албастыгын айтып кетти. Мамлекеттик ипотекалык компания өзүнүн бүгүнкү күндө бюджетине кура ала турган деңгээлге жеткени боюнча өтө сонун кылып айтып кетти. Анан ал жерде ошол мамлекеттик ипотекалык компания кантип үй курат, кандай үстүнө пайыз кошот, кантип ошол система иштеши боюнча айтып кетти. Бүгүнкү күндө президентибиздин айтышы боюнча 1 чарчы метр мамлекеттик ипотекалык компанияга $700-750 турат экен. Бул баягы себестоимость деп айтып коебуз. Ошонун үстүнө мамлекеттик компания $250 кошуп, социалдык, доступный деген баягы ипотекалардагы кезекте турган адамдарга ошол кошумчасы менен 25 жылга 4-8% менен бөлүп төлөп алганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк түзүп жатканын айтты. Анан ошол 25 жылга алып жаткандардын кезегинде алар 30% же болбосо 15% же болбосо 50%ке чейин төлөмдү төлөбөйт. 30%, 15% же болбосо 25% деле биринчи взнос эч кандай төлөбөйт. Алар сразу кирип эле ключун алып 25 жылга төлөшүнү айтып кетти. Анан ошол жердеги долевой программа менен алгандар боюнча айтып кетти, себестоимость бизде $750 тура келген болсо, ал жерге 100% наценка кошулат дагы $1400 баягы 50% төлөп без очереди алган дойчиктер ал жерде кишинин наценкасын көбүрөөк алып жатышат деп айтты. Эмнеге дегенде алар 1 жыл эмес, 2 жыл эмес, балким 3 жыл эмес очередти, кезекти күтпөй, алар туура эле барып без очереди, эгер 50% бар болсо, туура мамлекеттик компаниядан ошол курулуп жаткан үйлөрдөн тандап ала алышы мүмкүн деген баягы системасын көрсөттү. Жана бир нерсени айтып кетчү нерсе, Садыр Жапаров 2026 жылы саламаттык сактоо министрлигине 5000 квартираны бере турганын болду. Бул жылы бардык врачтарды, докторлордун бардыгыны үйлүү кылуу максатыны айтып кетти. Өтө максатка биз деле сүйүнүп жатабыз. Эмнеге дегенде бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигинде ошол жакта да поликлиникадагы иштеген эжекей байкелерибиз жана бүгүнкү күндө 8-9 жыл окуп медакадемияны бүткөн бүгүнкү күндөгү студенттерибиз, иштүү болгондор Россияга эмес, миграция кылбай Кыргызстандан ушундай үй алып, Кыргызстанда ушундай жакшы адистерибиз калат деген үмүттөбүз.
Эми акыркы күндөрү эң көп талкууланган жаңылыкка токтосок болот. Бул Кут курулуш компаниясы боюнча. Кут курулуш компания дароо 25 000 батирди бир күндө сатып жиберишкенин жарыялады. Адамдар келишим түзүүгө шашылып, көп батир сатып алышты. Сатып алуучуларга сунушталган шарттар: батирлер өз алдында жасалган үчүн баасы 1 чарчы метри $800 $1000 чейин болуптур. Баштамкы төлөмү жок. Пайдалануу бир 6 жылга чейин рассрочка бериптир. Ошондо баягы бир комнаталуу батирлердин орточо эсеби менен айына 35 000 сомдон тура келип, 2 комнаталуу батирлер болсо айына 56-55 000 сомдон тура келиптир. Ошону көргөн адамдардын баардыгы ошол жактан үй алып алгандан кийин курулуш, архитектура жана турак-жай коммуналдык чарба министрлиги расмий билдиргендей, компаниянын документтери тартипте деп айтышты. Курулуш этабы этап менен жүргүзүлөт деп жарыялады. Бул жөнүндө эгерде сиздер көрүп жаткан болсоңуздар, мэр города жана бүгүнкү күндө Нурдан Орунтаев Кемелович жана Садыр Жапаров ал боюнча комментарийлерин өздөрү берди. Эгерде сиздер документация жагынан билгиңиздер келип жаткан болсо, бүгүнкү күндө кандай ситуация болсо, сиздер бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлк адисини же болбосо кыймылсыз мүлк менен иштеп жаткан юрист менен ал жерге барып текшерип, документациясын көрүп алсаңыздар болот. Же болбосо толук маалымат биз ушул боюнча эми курулуш компания старт продаж объявлять эткен убакта Бахтияр Касымалиев жана биздин юристибиз Мерим Ибраева офисине барып, документациясын сурап жана өздөрү бүгүнкү күндө госрегистрден выпискаларды алып, реестрден текшерип, толук маалыматты бизде YouTube каналында бар. Аны ал жактан толук маалымат көрсөңүздөр болот. Эмнеге дегенде, Кут курулуш компаниясы үйдү ушундай условиялар менен баштагандан кийин башка курулуш компаниялар деле биз деле ушинтип биринчи взносу жок баштасак боло турбайбы деген баягындай курулуш компаниялар көп болуп кетти. Сиздер кандай ойлойсуздар? Мисалы, мурун баягы курулуш компаниялардын математикасын биз жөн эле түшүнчүк да. Курулуш компаниялар бизден 35%-ын сурачу, анан калган баягы айына төлөмүнү болгону баягы курулуш этабы бүткүчөңдөк баягы 36 айга чейин гана бөлүп берчү. Азыркы күндө бул компаниядан тышкары башка курулуш компаниялар деле баягы биринчи взносу жок, узак мөөнөткө платеж менен төлөгөнгө возможность берип, ошол жактан сатканга ушундай 5 жылдык, 6 жылдык рассрочкаларды бүгүнкү күндө кардарларга сунуштап жатат. Ал жактын математикасы кандай түзүлүүдө? Элдердин баарында эле ушул аю болуп атат. Эртең бул үй бүтөбү, кеч калып калбайбы? Мына мисалы Дөөлөт курулуш деле 10 жылга биз биринчи взносу жок берген курулуш компаниянын бүгүнкү күндө ситуациясында Нурдан Орунтаевич сурап атат, канча бүгүнкү күндө бюджетиңиздер бар дегенде, ал жерде ошол компаниянын жетекчиси бизде 6 миллион счетто бар деп айтып жатат да. Анан бул 6 миллион ушунчалык миллиондук проектке мындай аз эле акча болуп калат да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир кардардын жүрөгүндөгү баягы сезими, баягы курулуш компания курулуп бүтсө экен деген ой. Бирок ошол математикасы кандай болду экен? Жакшы эле бүтүрүп бере алабы? Кризис болуп кетсе эмне болот? Баалар кымбаттап кетсе эмне болот? Баягы бизде өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда көп нерсе чыгарылбагандыктан ал жагы кандай болот деген ой көбүндө дагы деле бар. Анан баягы бүгүнкү күндө суу чыгып кеткен жагы боюнча өтө көп суроолор пайда болду. Эми биз деле бардыгыбыз ниет кылабыз, кардарлар деле ошону ниет кылып жүрсө керек. Башталган иш, уже элдерге сатылган батирлер баягы курулуп бүтүшүнү биз каалап кетет элек. Бирок бар жок нерсеси баягы так болуп, этапность менен болсо, элдерге түшүнүктүү болсо, ушундай нерселер азыраак болмокпу деген ой кетти. Ошондуктан өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазып кетиңиздер. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Достор, эгерде сиздер курулуш компаниядан үй алгыңыздар келип жаткан болсо, бирок бүгүнкү күндө Бишкектин рыногунда кантип аламын, кайсыл документтерди текшерем, кайсыл застройщикке ишенсем болот, кайсыл застройщикке акчамды берсем болот деген ойлор менен үй албай жаткан болсоңуздар, анда биздин ОСК компаниябызга кайрылыңыздар. Биз сиздерге курулуш компанияны тандап, юридикалык жактан текшерип, сиздерди үй алуу келишимин түзгөнгө чейин жардам беребиз.
Бардык маалыматтар ушул номерлерде. Эми рынок үчүн маанилүү дагы бир жаңылык бул Кыргызстанда иштеп жаткан риэлторлордун милдеттүү аттестация өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү күндө 1-2 курстар уже өтүлдү. Квалификацияны тастыктаган аттестат алуу бул зарыл. Ак ниетсиз адистерди кара тизмеге түзүлүшү мүмкүн, аларды кийин риэлтор болуп иштей албайт деген баягы список кылып салышы мүмкүн. Риэлтордук ишмердүүлүк жөнүндө мыйзам долбоору өзү 2023-жылы башталган. Ал эми 2024-жылы Соода өнөр жай палатасынын алдында риэлтордук комитет түзүлгөн. Окуу программасы иштелип чыгып, бүгүнкү күндө риэлторлор ал жерден барып окуп, өздөрүнүн аттестациясын алып, ошол аттестат менен бүгүнкү күндө иштеп жатканы боюнча маалыматтарды интернет булактарынан көрсөңүздөр болот. Бул рынок үчүн төмөнкүлөрдү билдириши мүмкүн. Бул биринчиси, кокустук адамдар азаят. Жоопкерчилик жогорулайт. Бүгүнкү күндө кардарлар үчүн коргоо күчөйт. Бүгүнкү күндө башка мамлекеттер менен салыштыра турган болсок, мисалы Америкада, Дубайда, ал жакта риэлторлордун өздөрүнүн баягы лицензиясы болот, же болбосо карточкасы болот. Алар баягы сделкадагы келишимдеги жүргөн, саткан убакытта колдорун коюп, ошол сделкага эртең бирдеме болсо күбө боло турган ситуацияларга чейин жардам берүү ыкмаларыны пайда кылуу ниетинде бул нерселер башталганы билинип турат. Эгерде бүгүнкү күндө билсеңиздер, кыймылсыз мүлк адистери баягы билими барбы, кыймылсыз мүлк боюнча курулуш тармагында билими барбы, юридикалык жактан билими барбы, юридикалык документтерди кантип баягы сатып алуу келишими туура болуш керек, акча берилүүдө кандай ситуациялар болуш керек, ошонун баардыгын бүгүнкү күндө билбей иштеп жүргөн, анан налог төлөбөй жүргөн баягы риэлторлор деле көп. Ошолорду бир системага түшүрүү, ошолорду азайтуу жөнүндөгү кылынып жаткан бүгүнкү күндө Соода өнөр жай палатасынын комитетинде риэлтордук ассоциация ошол нерсени иштеп чыгып, ошол нерсени кылып жатат. Өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө көп риэлторлор ошол курстарды өтүп, азыр адис катары 5 жылдык лицензиясы менен иштеп жүргөндөр арабызда бар. Азыркы күндө биздин Открытая сделка агенттигинде биздин риэлторлор биздин өзүбүздүн ичибиздеги академиябыздан окушат. Бул юридикалык курстарыбыз боюнча. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, бизде юристтерибиз көп, анан баягы ар бир сделка кандай өтүш керек деген баягы видео форматтагы обученияларыбыз бар. Бир убакытта ошол видео менен, ошол обучение менен бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлктөрдөгү иштеп жаткан адистерге, юристтерге ошол курстарды берип, ошолорду үйрөтүп, сертификат берген убактыбыз деле болгон. Азыр ошону официалдуу түрдө болуп жаткандыгы өтө маанилүү болуп атат. Эмнеге дегенде, канчалык бүгүнкү күндө адистердин баягы документация жагынан образованиясы күчтүү болуп, маалыматы жакшы болсо, баягы 1 күндүк, 2 күндүк курулуш компаниялардан адистер деле айтып, бул жерде документациясы жаман деп баягы коргоого көбүрөөк бизде возможность көбүрөөк болот. Неге дегенде, өзүңүздөр билгендей, ОСК компаниясы бул баардык областта иштебейт, балким иштейт иштебейт деген ойду артка калтыргым келип атат. Бирок эгерде биздин бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлк адистегилер баардыгы ушундай проблемный объекттерди сатпай, документациясы туура эмес объекттерди сатпай коюу, бул баягы образованиябыздын бүгүнкү күндө бул маалыматты юридикалык жактан билгендиктен гана азайышы мүмкүн деген ойдомун. Сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге жазып кетиңиздер. Риэлторлор менен болгон ишиңиздер кандай болгон, жаккан ситуациялар болгонбу, жакпаган ситуациялар болгонбу, ошол боюнча комментарийге жазып кетиңиздерчи. Ошонун дагы биз окуйлу, билели, балким ушул жакты деле өнүктүргөнгө бүгүнкү күндө адистерге жардам беретирбиз. Бүгүнкү күндө сатып алуучуларга эң негизги нерселер бул сатып алуу келишимин текшерип, акча берүүдө кимге берип жатасыздар, кассага төлөп жатасыздарбы, банкка төлөп жатасыздарбы, ошол жагын жакшы карап. Экинчиден, кандай адис менен иштеш керек, лицензиясы барбы ошол адистин, юридикалык жактан билими барбы, ошол жагын карап адистерди тандаңыздар. Курулуш компаниялардын биринчи взносу жок берип жаткан объекттерин текшериңиздер. Эмнеге дегенде, баягы суроону берип көрүңүздөр, акчаңыздар өзүңөргө куруу системасына акчаңыздар барбы деген суроолорду так эле берип сурап алууңарды сунуштайт элем. Эмнеге дегенде, эртең проблема болуп калса, анан эртең үлүү болбой калгандан көрө лучше азыр сурап
мындай жакпаса сразу эле ошол жерден токтотуп койгонду сунуштамакмын. Эмнеге дегенде өзүңүздөр билгендей биз өтө көп баягы дольщиктердин үй албай калган жөнүндө видеолорду тарта берип, чынын айтканда ошол курулуш компанияларга 100% ишенип албастан документация жагын карап, өзүңөрдүн договорлоруңарды тактап алып, анан баягы 5 жыл төлөйсүздөрбү, 10 жыл төлөйсүздөрбү, жүрөгүңөр ток төлөңүздөр. Ошондуктан бул маалымат кыймылсыз мүлк боюнчагы эң бүгүнкү күндө элдердин оюнда жүргөн маалыматтар болду. Эмне деп ойлойсуздар? Бул маалыматтар биздин 2026-жылы иштегенге кандай таасир бериши мүмкүн? Балардын мен силерге маалыматын деле айтып бердим. Биздин каналга катталыңыздар, бөлүшүңүздөр, дагы кайсы жаңылыктарды талкуулаганды каалайсыздар? Комментарийге жазып кетиңиздер.